Саламатсыздарбы? Укук коргоо органдарында таптакыр тиешеси жок мекемеде иштеп жатып, эртең менен кызматкерлерин коридорго тизип алып, кудум эле аскердегидей саптык кароо өткөн жетекчи ким болушу мүмкүн? Бул мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы УНА мекемесинин жетекчиси Алымжан Козубаев экен. Ошол мекемедеги өздүк булактарыбыз билдирип, жумуш күнүбүз ушинтип башталат деп бизге дал ушул сүрөттү жиберген эле. Козубаев мурда ИИМде иштеген, милициянын полковниги. Ошол себептен ал мурда күч түсүмдөрүндө иштеп жүргөн учурдагы эски адатын таштай албай жатса керек. А балким ал кол алдындагыларды тике тургузуп алып, күн сайын жыйын өткөрүп, таза иштегиле, ак иштегиле деп катуу талап коюп жүргөн жакшы жетекчи болуп жүрбөсүн. Тилекке каршы Козубаев андай жетекчи эмес окшойт. Анткени ал кызматтан алынып, жоопко тартылмай болуптур. Эртең менен кызматчыларын тик тургузуп алып, жыйын өткөргөн үчүн кызматтан алынып жатканго деп ойлоп калбаңыздар. Көрсө, Козубаев УНА ишканасынын жетекчиси болуп жүргөн учурда көп иштерди аткарбай коюптур. Алсак, айдоочулар жөнүндө базага эч кандай өзгөртүү киргизбептир. Санариптештирүү жылында эч кандай жумуш жасалбаптыр. Айтор көп экен. Ал гана эмес, Козубаевдин кол алдындагы кызматкерлерге күч органдары тарабынан жүздөй кылмыш иши козголуптур. Мунун баарын билген Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев президенттин өлкөнү санариптештирүү жөнүндө жарлыгын алкагында эч кандай иш аткарбапсың деп катуу урушуптур. Эми УНА мекемесиндеги мыйзамсыз иштерди жана Козубаевдин өзүн билемдигин башкы прокуратура иликтеп, укуктук баа берет. Урматтуу достор, биздин ар кандай кызыктуу жаңылыктардан артта калбаңыздар. Ал үчүн биздин соц тармактардагы баракчаларыбызга жазылыңыздар. Шилтемелер ылдый жакта.